Ош шаарынын Насердин Исанов көчөсүнөн орун алган бул май куюучу жай мындан 3 ай мурун жарылып, жергиликтүү көп кубаттуу үйлөрдүн терезелери талкаланып кеткен. Мындан улам калктуу конуштагы май куюучу жайларды шаардын четине чыгаруу боюнча жергиликтүү тургундар шаар бийлигине кайрылган. Андан соң Ош шаардык мэриясынан атайын комиссия түзүлүп, каладагы 44 жай текшерүүгө алынган. Ош шаардын мэри Талайбек Сарыбашев шаар аймагында иштетип жаткан май куюучу жайлардын жетекчилери менен жолугушуп, түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Анда мэр Исанов көчөсүндө өрттөнгөн май куюучу жайдын мыйзамсыз курулушун сынга алды. Көрүп атпайсыңар, кече Казакстанда болгон жарылуулар, мына Жалал Абадта болду кече. Капалар менен күйүп. Кудайдан коркуш керек да. Эки баланы көрдүңбү сен? Бардыңбы больницага ошол мезгилде? Мен ошол күнү бардым. Ошол жерде көрдүм. Кудай сактады. Ошол үй бүлөсүнүн балдарын ыйлаганын, берки налогыйда иштеген баланын апасын боздоп атканын көрдүңбү сен ошол жерде? Аны эмнеге Кудайдан коркпой салып атасың кайра? Эмне үчүн сыйлабайсың сен? Ушу нормага туура келбеген жерге билип туруп саласыңар. Норма мыйзамдар бар да, өзүңөр деле бир иш кылып атканда ошончо акчаны салып атканыңарда мыйзамдын чегинде кылбайсыңарбы? Уруксатты алып, нормага туура келеби? Кийин салып алсам кайра бузуп ушерп болуп калбаймынбы деп өзүң суроо бербейсиңби? Жыйында Сарыбашев Ош шаарынын ичине мындан ары май куюучу жай курууга уруксат бербөө боюнча тийиштүү кызматтарга тапшырма берди. Шаар мэри шаардын сыртына нормага ылайык ондон май куюучу жай кургандарга жардам берерин да айтып өттү. Ошондой эле Исанов көчөсүндө жарылуу болгон май куюучу жай боюнча соттун чечими чыга электигин айтып, курулушту убактылуу токтотуп турууну буйруду. Эл мындай тынчтанбай турган немерак кылсаңар, мен бардык жагынан жардам берейин силерге. Азырда да мына элди какшатып туруп акча тапкандан көрөк, мына Кудай сактасын да. Ошол жерде заправкада жарылганда ким гарантия берет? Ушул жерде же өзүңөр болбой каласыңар, же ошол жерде бирибиздин бала чакабыз болбой калат, же өзүбүз болбой калат, эч ким гарантия бере албайт. Токтоткулагына бар, уруксат берген токтоткулагын заправка боюнча. Шаардын чекесине чыгып, ошо нормага туура келген жерге мага демектен ондоп, жүздөп заправка салышсын. Бул арада шаардын түштүк-чыгыш кичи районунда жарылуу болгон май куюучу жай мэрдин жана тийиштүү кызматтардын эскертүүсүнө карабай курулушун улантып жаткандыгына күбө болдук. Онго чукул кызматкерлер май куюучу жайды оңдоп түзөп, айрымдары биздин чыгармачылык топ менен урушуп, сөккөнгө чейин барышты. Эгер тартканды кааласаңыз, мынаны кара. Мени жутулдатпаңыз, сиз мантип жутулдатпаңыз. Сен эмнеге эме кыласың? Сиз эмне мага жутулдатасыз? Өрттөнгөн май куюучу жай учурда толугу менен оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатат. Бул жерде кызматкерлер мунул жакта аттарын коюу жана ошондой эле бул жакта краскалоо менен алектенип жатышат. Эске сала кетсек, кече күнү Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев шаардагы май куюучу жайлардын жетекчилери менен сүйлөшүп, убактылуу соттун чечими чыкмайынча бул жердин жабылышын талап кылышкан. Бирок ага көнбөй, бүгүн дале болсо курулуш улантылып жатат. Россия май куюучу жайынын жетекчиси катары өзүн тааныштырган Семетей Кузуев мыйзамсыз делген май куюучу жайды оңдоого 5 миллион сом жумшалгандыгын айтты. Буга чейин курулушту токтотуу боюнча эч бир кызматтан эскертүү келбегендигин билдирди. Ал ишкерлик жүргүзүүгө жергиликтүү тургундар каршы эместигин да кошумчалады. Азыр эмне толуп? Мен биринчи жолу келип айтсам, эмне материал жок болот. Материал жок болот атса, мен башка материал даярдап берейин силерге. Уятты. Биз кече экедеги инспекция менен өлчөдүк бардыгын. 50 метр чыгабы экен. Мен домдон 52 метр чыгат. Колонкага да, резервуарга да. 48 метр чыкса мен берге 5 миллион акча чаптабайм. Бул жарылуу, бул кырсык, Кудай сактасын мисалы үчүн. Ар кандай жарылуулар болуп атат. Эми бир-эки шалактылык болгон экен, ал боюнча отдельно тергөө жүрүп атыптыр. Мисалы, бул жерде ошол налоговый бүт бардыгын налоговыйдан кеткен экен качак. Алар аныктап чыгып, бирок алар дагы уже ушерптерди төлөп бүтүштү. Бардыгын уже айнегин салып берип, башка кылып берип. Май куюучу жайды оңдоп түзөөгө эч бир кызмат уруксат бербегендиги маалым болду. Бул жайдын документ кагаздары да так эместигин Ош шаарынын прокурору билдирди. Ошондой эле бул боюнча иликтөө улана тургандыгы маалым болду. Бизде бүт уруксат кагазыбыз бар деп атат, бирок эмнегедир өрт коопсуздугу боюнча уруксат кагазы жок болуп атат. Ал өрт коопсуздугу боюнча кызматтын өкүлү ал жерде сөзсүз болуш керек болчу да, ошон үчүн ага баа берилет. Эгер ошол жок, ушундай бир акт бода берилип кете турган болсо, ага мыйзам ченеминде чара колдонулат.
Ош шаарында 44 май куюучу жай иштейт. Анын 22-синин иши коопсуздук эрежелерине жооп бербегендиктен сотко өткөрүлгөн. Ошол Юго-Востоктогу май куюучу жай боюнча да атайын бул иш козголгон да. Уруксат берилген эмес. Мына соттун да чечими чыккан экен, бирок ошол соттун чечими бүгүнкү күндө ишкерге жетпей калган деп айтылып атат да. Бүгүнкү күндө мэрия жасай турган иштердин бардыгы жасалды да. Мына бардыгы жасалды. Экотехинспекция мамлекеттик органдар жасай турган иштер бардыгы жүрүп атат бүгүнкү күндө. Иш кетип атат. Бир гана ошо соттун чечимдерин күтөбүз эми. Шаар мэри Ош шаарындагы май куюучу жайлардын жетекчилерин мыйзам чегинде иштөөгө чакырып, элдин нааразычылыгын жаратпагыла деп катуу эскертти. Бирок ишкерлер тымызын өз билгендигин жасап жатат. Азырынча аларга катаал чара колдонула элек. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Болмаса кече бердим. Жок, кече берген жок да. Азыр ким бар? Бардыгы Болмаса Bizde çakırın kas. Sen bir çakır deme, televizyona. Televizyonda ben özüm geldim. Özümle geldim. Ne oyuncu? Şu zapravka boyunca geldim. Kim attın sen? Ben atmadım. Siz kim olasınız? Ben iş hacayın olan zaprafta. Aa, benim işimi bulcu ettim. Geçen gün... Bundaydı aldı. Geçen meyreğe vardı. O şeyde oturdular. Emi bu günöde özü için bir jolları bir önü bundan da kılı vergen. Bir jol tartıp ettin, boktur dedim. İki jol tartıp ettin, çıkarıp büttün. Jo, men çağırılak mı lan? Birinci yol gelirken bulması Yok, elek. ötkende daha gelipsin oraya. Jo, men gelgenini bilesizdir mi? Men gelelek mi buğa? Ya hazır niye tol? Men birinci yol Aytsan gelirken. niye materyal yok olursa. Materyal yok olursa ben başka materyal da ayırlap vereyim size. Geçin uyattım ya adı erten. Ekoğun şurada mamle kılavuz şardaçı. Men altıral aytkan jok. Men mınday boldu da bayke. Жеде кечээ мен жыйынга катышдым өзүм. Мен дагы катыштым. Катыштыңыз беле? Ооба. Анан ошол кечээ жабылсын деп соттун чечими чыкпайынча курулуш жүрбөсүн деп Ош шаарынын мэри өзүнүн тапшырмаларын берди. Тийиштүү кызматтар бул жерде мыйзамсыз экендигин айтышты. Бирок биз иш жүрүп атабы жүрбөй атабы деп жеке журналисттик иликтөө катары бул жерге келдик. Бирок курулуш жүрүп атат. А сиздер мэрдин сөзүн укпайсыздарбы? Жок, мындай да. Мэрдин сөзүн угабыз. Эми угуптук. Мен bir aydan beri kılıp atarım. Bir ay murun buraya gelip durup olbayt dese men daha jeke işkerim. Misal. Men bu yerде atsam 10 adamды işmeyen kamsız var birinci. İyi mamleketken налог төлөйт. Анан каяктагы эле бирөө бир бекерчи мисал үчүн келип сүйлөп, "Мен акча алыптыр, архитектор акча алыптыр" деп коюп туруп, эки бизнесмен менен шаардын башчысын каңыштырбаш керек да бердечи. Мисалы, өчө бул конкуренттердин кылып аткан пиары. Эпте эле пиар кылып туруп эле эпте жабылыш керек эмес да. Бул законный документтери бар, полный. Сен журналист иликтөө кылсаң жакшы экен. Онда как раз Siz bana bizge интервью берип коесузбу? давай мен берейин. Интервью берип коюңуз бар. Кечээ күнү Ош шаарынын мэри тийиштүү кызматтар бул жерде соттун чечими чыкпайынча жабылсын деди. Бир канча эскертүү баракчаларын бердик деп айтты. Бирок ага карабай бүгүн курулуш иштери уланып жатат. Кызматкерлер иштеп жатат. Бул жерде жалпысынан бир азыр 5тен көбүрөөк кызматкер иштеп жатат. Бул кечээги күнү эле шаардын мэри айтып кетти. Сиз шаардын сөзүн, мэрдин сөзүн укпадыңыздарбы? Бул жерде 5тен ашык кызматкер иштеп жатат. Туура азыр жыйыштырып, инструменттерин жыйыштырып, азыр бардыгы чачылып жаткан да. Жыйыштыруу иштери жүрүп жатат. Ал сөздү иштери эмес, курулуш иштери. Ал сөздү биз краскалоо иштери. Ал сөздү мен уктум. Бул үчүн бул дагы жеке ишкана, частный территория. Бул жерге тиешелүү жетекчилер менен келип, ошол 50 метр чыкпайт деген боюнча кече биз өлчөттүк. Андан кийин келип экотех инспекциядан келишти. Ушул домдордон 50 метр норма сакталган, 50 метрди өлчөдүк. Если сиздер журналисттик иликтөө кылам десеңиздер, дагы мындай через камера өлчөшүбүз мүмкүн, 50 метр чыгат. Заправкага, колонкасына дагы, резервуарына дагы. Анан эми мисалы үчүн биз 1 айдан бери ремонт кылып атабыз. Биз жеке ишкербиз. 5 миллион акчаны вложение кылдык бул жака. Бул жерди биз ачсак, жок дегенде 10 адам ишмеген камсыз болот. Мамлекетке налог түшөт. Анан бир аял сүйлөптүр, мэр акча алган, жетекчилер акча алган деп. Мисалы үчүн бир эле аялдын сөзү менен жетекчини каралабаш керек, шаардын мэрин каралабаш керек. Ошого окшогон сүйлөгөн аялдарга дагы анда жоопкерчиликке тартыш керек.
ошол эжени таап туруп сураш керек. Журналисттер дагы суроо берип атканда бир тараптуу кылбай, эжеден сурап коюш керек. Эже, сиз көрдүңүзбү алып атканын? Же сизде маалымат барбы? Же видеозапись, аудиозапись барбы? Чтоб ушул фирмадагылар мэрге акча берген боюнча деп туруп, ошол нерсени дагы тактап коюшуңуздар керек. Жергиликтүү элдер сиздерге нааразы пикирин болуп, бул жерде заправка болбосун деп атайын 500 адамдын колун топтоп берди. Ошол 500 адамдын колун бизге көрсөтүңүздөр, мага лично келген жок 500 адамдын колу. Ал пиар жөнүнө. Анан бул домдогулар менен, домком менен башкасы менен сүйлөшүп туруп, наоборот жардам кылайлы, детский площадка куруп берели деп туруп, мисалы үчүн ошол жактарындагы мисалы сүйлөшүп атабыз. Буга чейин башка фирма иштеткен, ошондо жарылуу болуптур. Ал эми кырсык. Ал эми просто кырсык болуп атат, но бул жер нормага туура келет. Вот эксплуатация болгон, бүт бардык талаптарга жооп берет. Тартсаңыз, мени пешенемен тартып, ол жерге келип алып. Мени тартсаңыз да эми пешенемен келип туруп тартыңыз. Сиз тартып атасыз. Сиз дагы тартып атсаңыз керек. Аматов тартпасаңыз. Эгер тартканды кааласаңыз, пешенемен Наны кара. Мени жуткулатпаңыз, сиз мантып жуткулатпаңыз. Сен эмне эме кылып атасың? Сиз эмне мага жуткулатасыз? Мен иштейби сен? Эмне менен макуйду атасың? Эмне макуйду атасың? Мен биринчи деп жаман айттым. Сен мага эме кылып атасың? Мына кара, мен досум менен сүйлөшүп атам. Мен жаман айттым. Мен досум менен сүйлөшүп атам. Сүйлөшсөңүз сүйлөшө бериң. Эмне үчүн ушундай Кудайдан коркпой ушул заправкалар кайра ушунча элди, шаардыктардын бардыгын ушундай коркуп турган мезгилде кайра урматтабай, сыйлабай баштап атасың. Мыйзамдаштырып алып салбайсыңбы? Токтотуштун деп эч кандай эч ким эмеден бизге кат келген жок да. Башка бир турумда токтосун дегенчи. Кандай уруксат жок? Ким экотехинспекция. Эмне Бар боюнча сиздин мэриянын буйругу боюнча акт түзүлүп, текшерилип, бардык ошол станцияга тиешелүү иштетилди. Мурасаны делечи, бул нормаларга келтирсин деди. Бул боюнча кылмыш иш козголуп, эксперти берген. Бир баз экспертиза дайындалган да. Бул жерде канчалаган үйлөрдө да ушем тарткандар бар, машиналар бар, алар боюнча тергөө жүрүп атпайбы? Ким уруксат бериши? Берген жок, дело бизде жүрүп атпайбы. Мындай да, отураз булар мына берген иш козголгон. Өзүң деле мындай адамгерчилик катары кое турбайсыңбы? Ушунча эл тынчтанып атса, маскаралагандай барып кайра салып атасың. Ортодо мына бизди жаман көрсөтүп атасың элге. Иш кетип атат мына сен айымыңан азыр бардыгын азыр буздуктабыз, барды заправкаларды. Мыйзам чегинде. Кое турбайсың, кой уруксат алып, ушу элден деле уялып туруп салбай койбойсуң. Башка бир магазин салып койсоң деле тиричилигиң өтөт да. Кайра бардык ушунча элди маскаралап салып атасың. Менен агасыңбы, инисиңби, бирок туура түшүнүңүз да. Болбойт да, ушунча бардыгыбыз мына мен резиденция делем ошо күнү. Резиденцияда угул дүңгүлөдө бир жерде бир бомба түшкөндөй болуп жарылды. Көрүп атпайсыңар, кече Казакстанда болгон жарылуулар, мына Жалал Абадта болду кече. Капалар мына күйүп. Кудайдан коркуш керек да. Эки баланы көрдүңбү сен? Бардыңбы больницага ошол мезгилде? Мен ошол күнү бардым. Ошол жерде көрдүм. Кудай сактады, ошол үй бүлөсүнүн балдарын ыйлаганын, белки налогыйда иштеген баланын апасын боздоп атканын көрдүңбү сен ошол жерде? Аны эмнеге Кудайдан коркпой салып атасың кайра? Эмне үчүн сыйлабайсың сен? Ушу нормага туура келбеген жерге билип туруп саласыңар. Норма мыйзамдар бар да, өзүңөр деле бир иш кылып атканда ошончо акчаны салып атканыңарда мыйзамдын чегинде кылбайсыңарбы? Уруксатты алып, нормага туура келеби? Кийин салып алсам кайра бузуп ушерп болуп калбайбымы деп өзүң суроо бербейсиңби? Урматтуу мына май куючу жайдын жетекчилери. Мына сиздерден мен сураныштагы нормага туура келбегендер өзүңүздөр эле азыртатам. Биз документация башка соода түйүн кыласыңар, гостиница кылсаңар, эл мындай тынчтанбай турган имарат кылсаңар, мен бардык жагынан жардам берейин силерге. Азыртада мына элди какшатып туруп акча тапкандан көрөк мына Кудай сактасын да. Ошол жерде заправкада жарылганда ким гарантия берет ушул жерде? Же өзүңөр болбой каласыңар, же ошол жерде бирибиздин бала чакабыз болбой калат, же өзүбүз болбой калат, эч ким гарантия бере албайт. Ошон үчүн бардыгыбыз бири-бирибизди сыйлашыбыз керек мына. Мен эми мурун берген, уруксат берген, чын айтыш керек бардыгы. Уруксат берсе, эми акча берсе, каалагандай нерселер болуп жүргөн болушу мүмкүн да.
Азыр мына токтотуп атабыз мына. Кече айтып атат, мен түндө телевизор көрүп отурсам ошол жерден интернеттен көрүп калдым. Бир эже сурап атат, көргөндөй айтып атат да. Мэри акча алып туруп кайра салып уруксат берген деп. Ушунда кандай кылып биз алып уруксат беребиз? Ушундай иштер жүрүп атса, буйрукту чыгарсак, комиссияны түзүп, иш алып барып атсак, биз уруксат беребизби? Же бирөөгө барып айттыңарбы, бурабер сага уруксатың бар мындай деп. Жакшы көрүнүп сүйлөп келдиңер ал жерге барып. Токтот кулагына барды. Уруксат берген токтот кулагын заправка боюнча. Шаардын чекесине чыгып, ошо нормага туура келген жерге мага демектен 10-доп, 100-доп заправка салышты. Кыскача уруксаты жок, Уруксаты болгон. Кечеки Жерини алган экен, аны эксплуатация берген. дагы бир суроо да, менде кече жарылгандан кийин бул боюнча иш козголгон да, ушерп болгон машиналар, 2 адам зыян тартты, мына укук органдарынан иш козголгон да. Кечеки ошо жарылгандан кийин ким уруксат берди кайрадан ошо заправканы оңдоп түздөгөнгө? Аларга оңдоп түзгөнгө эч ким Токтотулган да. Самойлун өздөрү кайрадан баштап куруп атышабы? мыйзамсыз Мыйзамсыз болуп атат да кайрадан.